Кыргыз эли Түркістан Автономиялы Республикасының құрамынан 1924 жылы автономиялы область болып бөлініп шығу менен улуттук тил, адабият, жалпы эле маданият тармагында иштектүү аракеттерди көрө баштаган. Ошолордун бири катары 1924 жылы жай айларында негизинен Түркістан Борбордук аткаруу комитетинин 2-чи пленуму тарабынан жогоруда көрсөтүлүп өткөн чечимди иш жүзүнө ашыруу максатында ошол эле жылы Кара-Кыргыз автономиялык областтык билим берүү бөлүмү тууралуу 2-чи токтом кабыл алынды. Бул пленумда Токобаев, Арабаев, Алиев, Поливанов, Уруев, Юдахиндер катышты. Жыйналышта төрагалык кылган областтык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Токобаев мындай деген: Туугандар, көңүл буруңуздар. 1925 жыл 30 май бүгүнкү отурумдун токтомуна ылайык Кара-Кыргыз автономиялык областынын маданий административдик борбору катары Бишкек шаарында агартуу институтун ачууну ылайыктуу деген чечим кабыл алынды. Тез арада ликвидациялык комитеттин катышуусу менен көтөрүлгөн маселени каттап, аны жөнгө салуу жагын областтык ревкомдон сурайлы. Бул алгачкы жасалган кадам катары каралгандыктан, аны андан ары да мыйзамдаштырып чечүү ниети менен Кара-Кыргыз автономиялык областынын элге билим берүү бөлүмүнүн коллегиясында жыйналыш чакырылат. Ага Төрөкул Айтматов, Петр Кузьмич Юдахин жана башкалар катышат. Бул туурасында Төрөкул Айтматов мындай дейт: Бишкек шаарында Кыргыз агартуу институтун ачуу максатка ылайык деп 5-чи токтом кабыл алынды. Аны РСФСРдын Кара-Кыргыз автономиялык областынын Советтердин аткаруу комитетинин президиумунун кеңешмесине жолдодук. Токтомдо Кара-Кыргыздардын административдик жана маданий борбору катары саналган Бишкекте аталган агартуу институтун ачуу максаттуу деп эсептелинсин. Ошондой эле бул токтом менен агартуу институтунун убактылуу жобосу да бекитилди. 1925 жылы 17 июнда Орозбаков, Ишбулатов, Артыкбаев, Жакыпбаев жана башкалар катышкан кеңешме болот. Ал кеңешмеде төрагалык кылган Абдыкадыр Орозбеков айтылган ойлорду чогултту. Директор Петр Кузьмич Юдахиндин расмий билдирүүсүнөн улам областтык билим берүү бөлүмүнүн Кыргыз агартуу институтун ачуу жөнүндөгү докладдык каты маселенин чордонун түздү. Советтердин аткаруу комитетинин президиуму областтык билим берүү бөлүмүнүн сунушун колдоп, Бишкек шаарында Кыргыз агартуу институтун ачуу максатка ылайык келет деген 29 токтомду колдоону сунуш кылат. Ташкент шаарындагы Казак-Кыргыз эл агартуу институттарынын даярдоо класстарында билим алып жаткан 60 окуучу Бишкекке которулуп, алардын үстүнө дагы 80 окуучу жаңы кабыл алынуу менен бардыгы 140 окуучусу барып, туңгуч улуттук окуу жайыбыз Кыргыз агартуу институту аталып, алгачкы кадамын шилтеген. Бул окуу жайдын алгачкы мугалимдери Юдахин, Данияров, Нааматов, Шамбунов, Абдукаимов жана башкалар болушкан. Бул окуу жайдын биринчи директору Петр Кузьмич Юдахин болгон. Анын сунушу менен окуу бөлүмүнүн башчылыгына Базаркул Данияров дайындалган. Окуу жайдын жааматы Фрунзенин алдыңкы катардагы мугалимдердин ичинен тандалып, 11 адамды түзсө, жардамчылар 5 эле. Алар улуту боюнча орустар, еврейлер болчу. Бара-бара түзүлгөн кыйын жагдайларга байланыштуу агартуу институту Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумуна айланды. Бул урматтуу окуучулардын бири Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору маркум Зияшбектенов ошол мезгилде мындайча эскерет. Бүгүнкүнү өткөнгө чабыттап, көз салып отурсак, бир кезде Петр Кузьмич директор болгон. Балдарды тарбиялаган мектеп атактуу билим очогу болуп, нукура таланттардын уясы болгон экен.
Мукай Элебаев, Касымалы Жантөшев, Жума Жандырчиев, Узакбай Абдукаимов, Абдылас Малдыбаев, Гапар Айтиев, Жомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Саткын Сасыкбаев, Мамасалы Абдыкеримов, Масыралы Карбашев, Өмүркул Жакишев, Касымбек Эшмамбетов, Райкан Шүкүрбеков, Алыкул Осмонов, Хусейин Эсенкожоев, Мидин Алыбаев, Анвар Куттубаев, Сайра Кийизбаева, Даркүл Күйүкова, Бакен Гыркеева сыяктуу кыргыз искусствосунун ири өкүлдөрү Солтонкул Шамурзин, Сулайман Аденов, Азиз Токтобаев, Мукталы Аманов, Гүлүп Агондучалова сыяктуу мамлекеттик ишмерлерди Ташын Байжиев, Казабек Саманчев, Жамыйбек Чолконкулов, Карым Чукин, Сүйүт Керимбаев, Дүйшө Майрыков сыяктуу окумуштуулар Эсенкул Бердыбаев, Мырзакмат Алжанбаев, Азым Коноев, Жукеш Мамбеталиев, Иманкул Темиркулов, Төлөнбай Данияров, Боталы Тынстанов, Абдылда Байымбетов, Мукудин Тавалиев, Шайык Жамансариев, Зарлык Эстебесов, Рахима Берикова, Айша Карасаева, Аккагаз Азыкова, Уултай Ботбаева, Зайнакам Белекова, Курман Кыдырбаева, Мариям Туратбекова сыяктуу эл агартуу майданынын көрүнүктүү ишмерлери менен бир кезде бирге окуп, бирге тарбия алган кезим менин өмүрүмдүн эң бактылуу мезгили экен. Мен ошого ар дайым сыймыктанам. 1940-жылы башталган Каргашалуу согуштун айынан жаңыдан гана түптөлүп келе жаткан институт 41-жылы күзүндө Пржевальский, азыркы Каракол шаарына көчүрүлөт. Ал эми бул имарат убактылуу аскердик госпиталь болуу менен Куйбыш атындагы аскердик инженердик академиянын карамагына өткөрүлүп берилген. Согуштун алгачкы эле күндөрүндө Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун окутуучу профессордук составынан жана студенттеринин арасынан согушка кете башташкан. Улуттук университеттин мугалимдери согуш майданында ата мекенин коргоп, эрдиктерди көрсөтүшкөн. Алардын көбү илимий даражаларын жана китептерин таштап, колуна курал алып, фронтка аттанышты. Билим берүүнүн устаттары болгон бул инсандар согуш талаасында да өз милдеттерин так аткарып, жоокерлерге үлгү болушту. Токтосун Мамбетсариев Кыргызстандын көрүнүктүү окумуштуусу жана агартуучусу болгон. Ал Кыргызстандагы журналистика билим берүү тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. Согуш жылдарында баатырлык эртигин көрсөтүп, душмандардын бизин кайтарган. Мукай Сасыкулов Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика кафедрасынын окутуучусу болгон. Согушка аттанып, ал жерде душманга каршы чоң соккуларды жасап, өз өлкөсүнүн эркиндиги үчүн күрөшүүгө бел байлаган. Ок чыгаруу, согуштук стратегияларды колдонуу, жоокердик эрдиги жана күч кубаттуу аракеттери менен Кызыл армияга үлгү болгон. 20-кылымдын кыргыз интеллигенциясынын залкар өкүлү, кыргыз филологиясынын доценти Зияш Бектенов согуш мезгилинде фронтко жөнөп, жоокер катары өз өлкөсүнүн эрдиги үчүн күрөшүүгө бар күчүн жумшаган. Ал миномет, пулемет куралдарын колдонуп, душмандарга каршы татыктуу каршылык көрсөткөн. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин бири Арзматов тарых факультетинин профессору болгон. Согуш майданында башка жоокерлер сыяктуу ал дагы Каражанын кар чуруп, элинин тынчтыгын өз өмүрдөн артык көргөн баатырлардан болгон. Башка баатырлар да эле өзүнүн кара күчүн кан майданда көрсөтүп, душмандардын мизин кайтарып, фронтто эрдик көрсөткөн жоокерлердин бири философия илимдеринин доктору профессор Жумагулов болгон. Улуу ата мекендик согуштун аякталышы бул дүйнө тарыхындагы эң чоң жана оор согуштардын биринин соңуна чыгышы болгон. Ал 1941-жылдын 22-июнунда фашисттик Германиянын СССРге кол салышы менен башталып,
1945 жылдын 9 майында Советтик армиянын Берлинди басып алышы жана Германиянын толук багынып берүүсү менен аяктаган. Институттун профессордук окутуучулар жамааты үчүн улуу ата мекендик согуштун майданында оор сыноолордун жана оорду толгуз жоготуулардын жылдары болсо, ошол эле мезгилде бул катаал жылдар илимий педагогикалык тажрыйбанын жаралуу, өнүгүү жана топтоо доору болуп калды. 1951 жылы 24 майда СССР Министрлер Советинин 1759 номерлүү токтому чыкты. СССР Министрлер Кеңешинин токтому менен Фрунзе шаарындагы Кыргыз Бет институттун базасында Кыргыз мамлекеттик университети түзүлгөн. Окуу жайдын биринчи ректору Велималы Жамгырчынов СССРдин окуу жайлар министрлигинин чечимине ылайык өзүнүн ректорлук кызматын аткарууга киришкен. Университет алгач 5 факультет менен ачылган. Алар филология факультети, тарых факультети, физика математика факультети, геология география факультети, геология кыртыштануу факультети болгон. Ал эми 1951 жылга студенттерди кабыл алуу планын университеттер боюнча башкы башкармалык 400 адамга белгилеген. Университеттин ачылышы республикада жогорку окуу жайларын окутууну таптакыр жаңы деңгээлге көтөрдү. Эл чарбасынын тармактарын, мектептерди, орто атайын жана жогорку окуу жайларын, ошондой эле мамлекеттик органдарды камсыз кылуу үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого кеңири жол ачты. Окуу жай 1951-1972 жылы Кыргыз мамлекеттик университети болуп иштеп келген болсо, андан соң 10 жыл, тагыраак айтканда 72-82 жылдарда СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университети болуп аталышы өзгөртүлгөн. Дүйнөнүн көптөгөн өнүккөн өлкөлөрүндө улуттук статусу мамлекеттик деген салттык мааниге ээ экенин эске алып, Кыргыз Республикасынын президентинин 2002 жылдын 11 майындагы жарлыгы менен Жусуп Баласан атындагы Кыргыз улуттук университети болуп өзгөртүлгөн. Кабыл алынган жарлыктан кийин окуу жайлардын флагманы Кыргыз улуттук университети деп атала баштаган. Эгемен Кыргызстандын көптөгөн атактуу инсандары, мамлекеттик жетекчилер, көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмерлер, илим жана маданият ишмерлери Кыргыз улуттук университетинин ар кыл класстарынын бүтүрүүчүлөрү болуп, эмгек жолун университетибиздин дубалында башташкан. Жусуп Баласан атындагы Кыргыз улуттук университети 100 жылдык тарыхы бар, улуттун уңгусу, мамлекеттин сыймыгы болуп, жогорку окуу жайларынын көч башында турат. Өлкөнүн ички өндүрүшүнө, муктаждыгына, жогорку
квалификациядагы адистерди даярдап берген бирден бир ири жана абройлуу окуу жайы катары кала берет. Өзүнүн өнүгүү жолунда Кыргыз Улуттук университети жогорку окуу жайларынын флагманы жана илимий мектептердин пайдаболун түптөгөн, илимий ойлордун генератору, жаш окумуштуулардын насаатчысы, өлкөнүн жана дүйнөлүк илимди өнүктүрүүгө өз салымын кошуп келген билимдин борбору. Окуу жайыбыздын интеллектуалдык потенциалы да бардык окуу курамдарынын салттык билим берүү программалары менен илимий изилдөө проектилери айкалышып, эл аралык билим берүүнүн мыкты моделдерине ылайыкташтыруу жана заманбап технологияларды колдонуу менен алып барган иши Кыргызстандын инновациялык экономикасынын өнүгүүсүнө өбөлгө болуп бере алат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 18 июлундагы жарлыгы менен Жусупова Сагын атындагы Кыргыз Улуттук университетине кеңири уюштуруучулук, финансылык жана академиялык автономия берүү каралган өзгөчө макам берилгени бул чоң сыймык. Ошону менен бирге жоопкерчилик, милдет, үмүт жана жамааттын жалпы чоң үзүрлүү эмгектенүүсү, изденүүсү деп баалайбыз. Азыркы тапта университеттин окуу процессине 1576 профессордук окутуучулук курам тартылып, алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиктери, корреспондент мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаттары, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгеги сиңген кызматкерлер, илимдин докторлору жана илимдин кандидаттары үзүрлүү эмгектенүүдө. Жалпысынан университетте 14 институт, 13 факультет, 3 колледж, 4 орто кесиптик билим берүү бөлүмү, 1 орто жалпы билим берүү бөлүмү, 1 тилдер академиясы, 57 кафедра жана 33 билим берүү программалар өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Улуттук университет аспиранттарды жана докторанттарды даярдоодо илимдин 15 тармагы жана 70-тен ашык илимий адистиктер боюнча иш алып барат. 13 диссертациялык кеңеш, 47 адистик боюнча кандидаттык жана докторлук диссертацияларды коргоону уюштуруп келет. Илимий изилдөөлөрдүн сапатын өркүндөтүү жана өндүрүш менен байланыштыруу, ошондой эле илимий изилдөөлөрдөгү интеграцияны камсыз кылуу максатында 11 борбор жаңы уюштурулуп, иш алып барууда. Университеттин Ысык көл илимий станциясынын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы НАСАнын Аэронет тармагында жарыяланганын баса белгилейбиз. Ошондой эле Кыргыз Улуттук университетинин спорт жана машыгуу залдары өлкөдөн нечендеген спортсмендерди, олимпиада чемпиондорун, призерлорун, спорттун чеберлерин тарбиялап келгени талашсыз. Каракол, Нарын, Талас жана Ош шаарларында университетибиздин филиалдары жайгашкан. Жусуп Бала Сагын атындагы Кыргыз Улуттук университети 2022 жылы өзгөчө макам алуусунан тартып, изилдөөчүлүк университет моделин тандап, илимий изилдөөчүлүктүн негизги принциби катары илим, өндүрүш жана илимге чыгарылган каражаттардын кайтарымдуулугун көзөмөлдөгөн монетаристик иш-аракеттерди жүргүзүүнү баштады. Учурда университет 280ден ашык жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайлары менен кызматташып, айрымдары менен кош дипломдук стандарттар боюнча иш алып барып жатат. Акыркы жылдары университеттин инфраструктурасы, окуу корпустары, жатаканалары, спорт аянтчалары оңдоп түзөөдөн өтүп, айрана чөйрөнү көрктөндүрүү, иретке келтирүү иштери дагы алгылыктуу жүрүп жатат. Өлкө башчысынын, өкмөттүн чоң колдоосу менен эски четинен урап бара жаткан 4-чү жатакананын ордуна окуу турак жай жана коомдук жайларды бириктирген 16.000 чарчы метрди түзгөн 16 кабат заманбап көп функционалдуу имараттын салынышына акча каражатынын бөлүнүшү бул билимге, илимге, жаш муундун интеллектуалдык жана чыгармачылык потенциалынын өсүшүнө чоң өгөлгө түзөөрү талашсыз. Биз мыкты өзгөрүүлөргө даяр. Борбор Азиядагы, дүйнөдөгү алдыңкы университеттерге катарлаш болууга 100 жылдык тарыхыбыз, интеллектуалдык, илимий техникалык потенциалыбыз, адамдык ресурсубуз, чоң каалообуз жана зор максатыбыз бар Кыргыз Улуттук университетибиз. Улуттук университетибиз кылымдык тарыхый жолунда Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу, эл аралык байланыш, саясий, маданий, адабий,
илимий, укуктук, экономикалык, агартуучулук тармактарында аты таанылган мыкты инсандарга жогорку билим берди. Мына биз бул жолду улаган сиздердин сүйүктүү студенттериңербиз. Амансыңгы көч менен, қан манастың тұқымы құдыреттің өктемен, мекен сүйің имандан топырағын өпкөнен, бір жашашым ұшындай биіктерге жеткенен, мейірім менен керекпі мейізідан ортыды қырыққа бөліп жешкенен, амансыздар ба, арбаңыздар, құтманды ұшуақ, үніңіздер менен. Hürmatlı konuklar, qadırlı оқытуучулар, профессорлар, жана бүгүн бул залда кубанычка бөлөп турган башка каармандар, сүйүктүү студенттер, биринчи курстун студенттери, студенттерди тосуп алуу аземине жалпыңыздарды куш келипсиздер демекчимин. Бардыгыздар менен дагы ушул күнү, дагы ушул мүнөттөрдө амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү күн жөнөкөй күн эмес. Бул жашоомордо жаңы барактар ачылган, тилек жана үмүттөргө толгон өзгөчө учур. Силер бүгүн Кыргызстандын эң алдыңкы, терең тамырлуу, кылымдык мурасты сактап келген даңазалуу билим уясы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетине чоң үй бүлөсүнө расмий түрдө кошулуп жатасыздар. Кыргыз Улуттук университети бул жөн гана университет эмес. Бул 100 жылдык тарыхы бар флагман. Кыргызстандын жогорку билим берүү тутумунун жүрөгү, илимдин чырагы жана ошондой эле интеллигенциянын бешиги. Бүгүн ушул улуу үйдүн босогосун аттап, анын салтына, сыймыгына, жоопкерчилигине ээ болдуган бул чоң бакыт, чоң жоопкерчилик жана ошондой эле чоң сыймык. Улуу ойчул Жусуп Баласагын билим адамдын эң чоң байлыгы, ал эми акыл эң күчтүү куралы деп айткан. Бүгүн ошол байлыкты издеп, акылды жол көрсөткүч кылып келе жаткан жаш муун урматтуулар, сиздер биздин студенттер. Урматтуу коноктор, кадырлуу окутуучулар, ардактуу меймандар жана бүгүнкү кеченин башка каармандары, студенттер. Биз бүгүнкү студенттерди тосуп алуу аземин расмий түрдө ачып берүү үчүн сахнага Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору, география илимдеринин доктору, профессор Чонтоев Докторбек Токтосартович агайыбызды чакырып алмакчыбыз. Саламатсыздар, урматтуу окутуучулар, кадырлуу кесиптештер жана эң башкысы кымбаттуу биздин биринчи курстун студенттери. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети бул жөн гана окуу жай эмес, бул кыргыз элинин акыл ой тарыхын туюнткан улуу мектеп. Илим менен маданияттын бешиги, өлкөнүн интеллектуалдык жүрөгү. Биз Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдык даңазасын, кылымдын рухун жана улуттун көтөргөн билим мурасын чогуу даңазалап жатабыз. Бул бир кылымдык эмгектин, бир кылымдык изденүүнүн жана бир кылымдык жеңиштин улуу майрамы.
Бул улуу мектеп өткөн кылымдын эң жаркын беттерин сактап, келечек муундарга билимдин, акылдын жана талыкпаган эмгектин баалуулугун жеткирет. Бул жерде өсүп өнүгүү, дүйнөнү таанып, өз мекенине кызмат кылган сансыз инсандардын изи калды. Ошондуктан бүгүн биз студенттик майрамды белгилеп гана тим болбостон, ошондой улуу жолдун уландысы болуп, билимге берилген жан дүйнөнүн урматына баш ийебиз. Кыргыз Улуттук университети өткөнгө сыйынган, азыркыга берилген, келечекке ишенген улуу билимдин ордосу. Кымбаттуу студенттер, силер бүгүнкү күндүн кубаты, эртеңки күндүн жалындуу шамы, мамлекеттин эртеңки багытын аныктаган күчсүңөр. Сиздердин көрөгөч ой, өжөр мүнөз, жарык кыялыңар бул өлкөнү жаңы доорун ача турган күч. Билимге умтулган ар бир кадам, жасалган ар бир аракет, ачылган ар бир жаңы ой бул өлкөнү алга сүрөй турган күч. Илим бийик чокуну багындыруучу күч. Билим тагдырды өзгөртүүчү курал. Жаңылык жаратуу бул эң улуу эрдик. Силер ошол эрдиктин жолунда баратасыңар. Эсиңиздерде болсун, келечек силерди күтпөйт. Аны силер азыр ушул учурда жаратып жатасыздар. Кыйынчылык бул бөгөт эмес, бийиктикке көтөрүүчү тепкич. Силердин көдөнүңөрдөгү ишеним бул улуттун эртеңки жарыгы. Кыялыңар өлкөнүн багыты, умтулууңар жаңы доордун башаты болушу керек. Өмүр жолуңар Кыргыз Улуттук университети ар дайым дем берип, күч берип, канат болуп турсун. Кыргыз Улуттук университетине кош келипсиздер. Кылымды багынткан билим ордосунун жаңы тарыхын силер менен жазабыз. Майрамыңыздар менен, майрамыңыздар кут болсун, ийгиликтер ардын болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Сынак китепче бул жөн гана китепче эмес. Бул биздин ар бир эмгегибизде, ар бир ийгиликтерде, жана ошондой эле ар бир жетишкендиктерде, ошол ар бир барактарында жазып калчу тарых сынак китепче. Бул биздин студенттердин студент экенин тастыктап турчу документ. Урматтуу студенттер, биз салтанаттуу түрдө сынак китепчени тапшырууга даярбыз. Сахнага журналистика жана коммуникация институтунун 1-курсунун студенти Кадырбеков Алмазды чакырабыз. Кол чалуулар болсун. Баракелде, ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу коноктор, мен Кадырбеков Алмазбек Тилекович Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 1-курсунун студенти болуп жатып, билим алууга ант беремин. Баракелде, келечектеги билим жолуңар байсалдуу болсун. Урматтуу коноктор, урматтуу окутуучулар жана сүйүктүү студенттер, биздин аземибиздин кезектеги өзгөчө маанилүү бөлүгүнө тагырааган айта кетсек, сыйлоо аземине кезек келди. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдык юбилейлик төш белгиси менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин коомдук, маданий жана уюштуруучулук иштерине кошкон жигердүү салымы үчүн юридикалык институтунун 4-курсунун студенти Ашимов Равшан сыйланат. Ушундай эле сыйлыктар менен юридикалык институтунун 4-курсунун студенти Аманов Марсель сыйланмакчы. Университетибиздин 100 жылдык төш белгиси жана ошондой эле
Виктория Ардак грамота менен эл аралык мамилелер жана чыгыштануу факультетинин студенти Султанбек уулу Азиз сыйланат. Экономиканын жогорку мектебинин 4-курсунун студенти Казылаева Мадина сыйланмакчы. Баракелде алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Урматтуу студенттер, Жусуп Баласан атындагы Кыз Улуттук университетинин 100 жылдык юбилейлик төш белгиси менен сыйланып жатат. Андыктан биздин активдүү студенттерди кол чабуулар менен коштоп туруңуздар. Физика жана электроника факультетинин 4-курстун студенти Ратбеков Ринат сыйланат. Кыргыз-Кытай институтунун 4-курсунун студенти Төрөмаматов Жунус сыйланмакчы. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинин 4-курсунун студенти Темирбекова Медина сыйланмакчы. Баракелде алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Анда эмесе келиңиздер, ортолукка туруп жалпыбыз сүрөткө, эстеликке сүрөткө түшүп коелу. Бар болуңуздар, алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Бүгүн алган бул сыйлыктар сиздердин аракетиңиздердин, эмгектериңиздердин жана университетке кошкон салымыңыздардын тастыгы. Ийгиликтериңиздер мындан ары да арбый берсин. Ар дайым Кыргыз Улуттук университетинин атын, ысымын бийиктен бийикке көтөрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз жана студенттерди ордуктардан орун алып өтүп өтмөкчүбүз.